Ихсан деген исламдан дагы, ыймандан дагы жогору турган нерсе. Эң бийик даража. Ихсан деген тилдик мааниси бир нерсени тыккан, чырайлуу, толук жакшынакай аткаруу дегенди билдирет. Сажда сүрөсүнүн 7-аятында Аллах Таала айткандай: "Аллази ахсана кулли шейин халака". Аллах Таалам өз жараткан нерселердин баардыгын чырайлуу жакшынакай тыккандык менен жараткан деген аят. Эгер бир амалды ихсан менен кыл деген сөздү уксаңыз, ал деген сөз ошону жакшынакай, толук, чырайлуу аткар деген сөз. Ихсан адам менен Алла Тааланын ортосундагы ихсан Аллах Тааламдын өзүнө жалгыз ибадат кылуу, ага шерик кошпоо дегенди билдирет. Ал эми адамдардын ортосунда ихсан болсо, адамдын башка бир адамга болгон ихсаны ага болгон садака берүүсү, жакшылык кылуусу, жакшы сөз сүйлөшү, жакшылыкка чакырышы, пайдалуу илимди үйрөтүшүнүн баардыгы ихсанга кирет. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 195-аятында айткандай: "Ва ахсину инналлоха юхиббул мухсинин". Жакшылык кылгыла, ихсан кылгыла, Аллах Таалам мухсиндерди, ихсан кылгандарды жакшы көрөт. Кантип айырмалайбыз? Бир амал, жакшы бир сооп амалды кылганда ихсандуу болду, чырайлуу болду, тыккан аткарылды, өтө жакшы аткарылды деген буга давабет деп коет. Мына ушул нерселер менен биз билебиз. Биринчиден, ошол амалдын ихлас менен аткарылышы. Андан кийин ал амал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө дал келиши. Мына ушундай нерсе болсо, жана ал нерсени кылып атканда Аллах Тааламдын көрүп турганын сезе билүү, угуп турганын сезе билүү. Аллах Таалам көрүп тургандай ибадат кылуу. Ушул абалда амал ихсандуу болот. Аллах Таалам Бакара сүрөсү 112-аятта айткандай: "Бала ман аслама важхаху лилла ва хува мухсин" дейт. Ким Аллахка моюн суна турган болсо, жалгыз Аллахтын өзүнө. Ихлас айтылып атат берде. Ал мухсин болот дейт. Эч кандай шерик келтирбестен, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадатты арнап моюн сунган адам мухсин болот. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабарлаганда, кимде ким бир амал кылса, ал нерседе биздин көрсөтмөбүз, буйругубуз болбосо, ал ыргытылат, кайтарылат деп атат. Бул деген сөз ихсан болбойт, амалыңыз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүнө шайкеш болмоюнча. Эч убакта канча жол ихласыңыз менен Кудайды көрүп тургандай, Аллах Таалам сизди көрүп тургандай деп чырайлуу, чын ниети менен, чын жүрөгү менен, ихлас менен жасап атам бул амалды, оюм, пикирим түз деп айтсаңыз дагы, бирок ошол амалда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзүп бербегендей болсо, ошону ибадат, ошонун артынан сооп табам деп кылсаңыз, ал нерсе ихсан болбойт. Наоборот, алыстайсыз ал амал менен. Ушул шарт. Ал-мутаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга окшош болуш керек. Мисалы, шам намазы 3 рекет. Жок, коем, башка намазым бар 4 рекет. Мен 4 рекет кылып коеюнчу. Чырайлуу окуйн деп. Болбойт. Ушул сыяктуу жаңылык нерселерди киргизип алып, зикирди берде 99 жолу айткыла, 33 жолдон аягында бул зикирди айткыла десе, жок, мен 50 эле кылып коеюн же 1000 кылып коеюнчу деп. Ал кезде ихсандуу болбойт. Хадисте айтты: "Антабудаллаха кааннака тара". Сен бир ибадат кылганда, Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кыл деди. Бул деген кантип көрүп тургандай адам ибадат кылат? Сиз бир амал кылып атканда, ибадат кылып атасыз, бир амал кылып атканда, жүрөгүңүз менен, якиниңиз менен ыйман көтөрүлгөндө, сиз Аллах Тааламды ушу көрүп тургандай ибадат кыласыз. Мисалы, дуал алдыңызда турса, билесиз, эч кандай шек санабастан дуал турат деп билесиз. Эгер адамдын ыйманы көтөрүлсө, көзү менен көрбөсө дагы, бирок ыйманы күчтүү болгондугунан, якини күчтүү болгондугунан Аллах Тааламды көрүп тургандай, жүрөгү менен, көзү менен эмес, жүрөгү менен, ыйманы менен көрүп тургандай намаз окуйт. Бул эң бийик даража. Сиз көрүп тургандай окуйсуз Алла Тааланы. Ушуну ихсан дейт. Болбосо Аллах Таалам бул дүйнөдө көрүнбөйт. Аллах Таалам көрүнөйүн десе, адам баласы көргөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Жер бетинде Аллах Тааламдын бир эле нуру чыга турган болсо, жер бети куюккаланып жок болуп кетет. Тек гана кыямат кайымда көрөт момундар. Себеби Аллах Тааламдын үстүндө нурлар камтыган. Муса алейхиссалам айтты го: "О Робби, арини аңдур илейк" деп. Сен мага өзүңдү көрсөтүп койчу, мен көрөйүн сени деди. Аллах Таалам не деди? "Лан тарани", сен көрө албайсың деди. Не? Бул дүйнөдө көрө албайсың деди да. Себеби дегенде, адам баласы алсыз. Ал эми кыямат кайымда адамдарга Аллах Таалам жогорку дагы күч берет. Болбосо биз акылыбызга салып, кыямат кайымда күн найза бою турат экен, терлери кандар агат экен десе, күн адамды куйкалап салбайбы деп адам акылына салат да. Жок, адам өлгөндө акырет жашоосу башка жашоо. Такыр биздин элес, мээбиз, акылыбыз жетпейт ал нерсе. Адам башка бир күч кудуретке болот. Ошону көтөрө ала тургандай, Аллах Тааламды көрө ала тургандай. Ал эми бул дүйнөдө адам баласы Аллах Тааламды якини менен, ыйманы менен, жакшы амалы менен ошону Аллах Таалам көрүп тургандай жасайт.
ихсан даражасына жетсе. Ихсан деген бул исламдан дагы, имандан да өйдө турат. Албетте, бирок ихсанга жетиш үчүн исламы болуш керек, иманы болуш керек. Исламсыз, имансыз ихсанга жетпейт. Эч ким бул дүйнөдө Аллах Тааламды көрө албайт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген? Хижабуху нур деген. Аллах Таалам үстүнөн тосуп тура турган нурлар, анын нуру чыга турган болсо жер бетин куйкалап кетет. Фала ахад яраллаху фи ад-дунья иннама даллат адилла фил китаб ва сунна ала анна ал-муъминин юкримухумуллах яумал кияма. Аллах Таалам момундарга кыямат кайымда сыйлап, урматтап, Аллах Таалам өзүнүн берешендиги менен ыйман келтирген адамдарга өзүн көргөзөт. Бирок капырлар көрө албайт. Мутаффифин сүрөсүндө 15-аятында айтканда: "Калла иннахум ар роббихим яумаидил ламахжубун." Жок, алар ал күндө, кыямат күндө Роббисин көрө албайт дейт. Капырлар. Аллах Тааландын жүзүн көрүү бул эң чоң неама. Бейишке киргенде, акыреттеги Аллах Тааламдын көрүнбөй калышы дагы бул чоң азап адамдарга. Бул эң чоң даража экен. Эми биз көрө албасакчы, көрө алгандай ок албай атам деп айтабыз. Оюн бөлүнөт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат. Эгер сен аны көргөндөй ибадат кыла албасаң, ал сени көрүп турат деген даражага өтөт. Бул экинчи даражасы. Биринчиде Аллах сиз көрүп тургандай ок албасаңыз, анда Аллах Таалам сизди көрүп турат, угуп турат го. Ошол нерсе сиздин жүрөгүңүздө болуш керек. Мен Аллахтан назар салып турат, байкап турат, көрүп турат, көз салып турат, угуп турат деген нерсе. Сен көрүп тургандай оку, көрүп тургандай ок албасаң, ала жок дегенде жүрөгүңө Аллах Тааламдын айбатын, кудретин, улуктугун сал жүрөгүңө дейт. Мына ошол кезде бил, сезе бил, Аллах Таалам сени көрүп турган. Буда шек жок, Аллах Таалам көрүп турат сени. Муракабада кот Аллахтын байкоо салып турган. Бүт оюңду, пикириңди, намазда турганда абалың бар сезип турат Аллах Таалам. Көрүп турат. Ошону адам сезе билүү. Фалихсан байнал абд ва байна робби хуа ма байяна расул саллаллаху алейхи фил хадис. Мына бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да хадисте баяндап койду. Кул менен Аллах Таалам ортосундагы ихсанды. Аннал муъмин я'будуллаха алал яқин вал иман. Адам ибадат кылганда яқин менен, иман менен ибадат кылат. Иммал яқин аллази яж'алу абд кааннаху яраллах. Мына ошол яқини менен көрүп тургандай ибадат кылуусу. Жо андай көрүп тургандайга жете албаса, ошол яқини менен адам баласы Аллах Таалам мени көрүп турат анда деген назарды сезе билүү. Мен амалдарымды, сүйлөгөн сөзүмдү угуп турат, жүрөгүмдөгү оюмду билип турат деген нерсени алып келүү. Мына ошол кезде адам имандын даамын сезе билет. Күнөөлөрдөн алыс болот. Ою бөлүнбөйт. Уялат. Көчөдө башка бир адам, жалгыз калганда башка адам болбойт. Көчөдө да Аллах Таалам көрүп турат сени, жалгыз калганда да көрүп турат. Кимде ким адамдардын арасында өзүн жакшы көргөзүп, жалгыз калганда ошол күнөөлүү иштерди кылса, Кудай сактасын, мындайча айтканда Аллах Тааламдын назарын аябай ошо адамга караганда негизи эң уяла турган Аллах болуш керек эле. Бирок адамдардан уялып, жалгыз калганда уялбай кылуу Аллах Тааламдын айбатын адамдардан ылдый таштап койгонго барабар. Ошон үчүн адам жалгыз калганда, наоборот, көп Аллах Тааламды эстеп, Аллах Тааламды угуп турганын, көрүп турганын эске алып туруш керек. Эми адамдардын алдында өзүн жакшы көргөзүп, адептүү көргөзүп, имандуу көргөзүп, анан жалгыз калганда күнөө иштерди кыла берүү, жана башка Таубанда бир хадисте келгендей, алардын күнөөлөрүн тоодой болуп келсе дагы күлдөй кылып жок кылып салат. Себеби алар жалгыз калганда Кудай менен согуш эле деп келет. Эки жүздүүлүктүн сыпаты да, Кудай сактасын. Бирок ошондой болсо дагы адам үмүтүн үзбөш керек. Инсан болгондон кийин күнөөгө түшүп калат. Бирок дайыма Аллах Таалам үмүтүн үзбөстөн тообо кылып, Аллах Тааламдан кечирим сурап жүрүш керек. Эч убакта Аллах Тааламдан үмүттү үзбөш керек. Намазда турасыз, мисалы, шайтан келип ойноп кетти. Ой, сен каяктан айтасың? Аллах Тааламды көрүп тургандай оку деп айтасың да. Биякта Аллах Тааламды көрүп тургандай эмес, өзүм биякта оюм жыйнап, Аллах Тааламды жөндөн ойлонбастан дүйнөнү ойлоп окуп атам деп жазышат да кээбилер, мисалы. Ошондо жок дегенде биз көрүп тургандай болбосок да, Аллах Тааламдын көрүп турганын унутпайлы туугандар. Бул экинчи даражасы да. Бул дагы ушуга да алхамдулилля. Ушуну эле элестетсек, оюбузду, пикирибизди жыйнап коркобуз. Бир сөздү сүйлөөдөн туура эмес, күнөө ишти жасоодон, намазда оюбуз бөлүнүүдөн, Аллаху акбар деп намаз киргенде элестетиңиз. Аллах Тааламга жүз буруп, ар бир сөзүңүздө Аллах Тааламды мактап, даңктап, сизди карап турат, Аллах Таалам угуп турат. Бир эле адам менен сүйлөшүп атсаңыз, маани бербей, ал эмне деп сүйлөп атат, кандай абалда калат ал адам? Мени урматтабайт, сыйлабайт турбай болбош эле дейт. Анан элестетиңиз, намазда туруп алып, парда ачылды. Анан оюңуз башка пландар жүрүп атат, тияк-бияк Фатиханы окуп атасыз, кайсы жерге келдиңиз билбейсиз. Мени угуп турат сөзүмдү, Аллах Таалам билип турат, карап турат мени, көз салып турат деп адам ошону сезе билиш керек.
Бул нерсе менен белгилүү болот, адам баласы амалдары бирдей болбойт экен. Бир эле амалды кылат эки адам, бирок бирөөнүкү асмандай болсо, бирөөнүкү жердей болот. Анын асман менен жердей болуп айырма болуп калганынын айырмасы ошол амалды кылган кезде адам кандай абалда болду деген маселе. Ниети, ихласы, ошо дити, дили менен кылганда көңүлү каякта бурулду. Мына ошого карап сообу көбөйө берет. Ошон үчүн айтат да, амалдын кеп көп кылынгандыгында эмес. Амалдын кеп чырайлуу, жакшынакай аткарылганда. Качан чырайлуу болот? Чырайлуу болушу үчүн амалды кылганда ихластын болушу, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө шайкеш дал келиши, жана ошол амалды кылып атканда Аллах таалам назар салып көрүп турат деп, жана Аллах тааламды көрүп тургандай, баарлашып тургандай. Ошон үчүн айтат, кимде ким Аллах тааламдын сөзүн угам десе, анда Куран окусун. Кимде ким Аллах тааламга арманың дартыңды айтам десе, намаз окусун дейт. Намаз окуганда баарлашуу Аллах тааламга. Алхамдулиллахи роббил аламин дегенде ар бир сөзүңүзгө Аллах таалам хадис кудустеги эле жооп берет. Ар-Рахман Рахим дегенде Малики Йомиддин, кулум мени мактады, кулум мени даңктады, кулум менден ияка набуду ва ияка настаин деп айтсаңыз, сага гана сыйынам, сенден гана сурам десе, кулум менден сурады деп Аллах таалам ар бирине жооп берет. Канча миллион адам бар, ар бир намаз окуганда Аллах таалам жооп бере береби деп акылга салбайлы. Аллах тааламдын кудурети чексиз. Биздин мээбиз акылы жетпейт. Мына ушул нерсени сезе билсек, ушул ихсан. Ихсандын шарты ушул жөнөкөй эле. Биринчиси Аллах таалам көрүп тургандай, көрө албасаңыз, ал сизди көрүп турганын сезе билүү. Муракаба. Көрүп тургандай окуңуз, көрүп тургандай окуп албасаңыз, анда Аллах таалам көрүп турганын сезе билиңиз. Ал эми ихсан болбойт качан? Ихлас, сүннөт болмоюнча. Ушуну эстеп калыңыздар. Себебен кээ бир адамдар ихсан менен кылып атам деп, ой пикир жиналган, көзүнөн жаш чыккан, тим эле ушундай сонун ибадат кылат, бирок ал ибадаты динде жок болуп калсачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андайды көргөзгөн эмес. Кээ бир адам мен сүннөткө дал келип атат, меники мына сүннөттүн туура пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды аткаргандай аткарып атам дейт. Кылган көрүнүшү туп-туура пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдыкындай болушу мүмкүн, бирок ою талаада да. Же кылып атканда сезе билген жок. Аллах тааламды көрүп тургандай, же болбосо Аллах тааламдын көрүп турганын, угуп турганын сезе билген жок амалын.